Тил сабагы. Сиздер менен Мамбет Мамакеев атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили мугалими Ажынаева Анара Акмадзияевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулар. Сабактын максаты окуучулар канаттуулар, үй канаттуулары жана жапайы канаттуулардын аталышын билишет. Канаттуулар птицы. Экиге бөлүнөт канаттуулар: үй канаттуулары жана жапайы канаттуулар. Үй канаттуулары домашние птицы жана жапайы канаттуулар дикие птицы. Үй канаттуулары булар төмөндөгүлөр: каз, өрдөк, тоок, индюк жана башкалар. Тоок на русском курица, короз петух, жөжө цыпленок, өрдөк на русском утка, үндүк на русском индюк, каз гусь. Бул үй канаттуулары болду. Эми жапайы канаттуулар дикие птицы. Жапайы канаттууларга төмөндөгүлөр кирет: бүркүт, ак куу, каркыра турна жана башкалар. Көгүчкөн на русском голубь, бүркүт орел. Бүркүт кыргыз элинде чоң мааниге ээ. Бүркүт кыргыз элинде бул эркиндиктин символу. У кыргызов орел — это символ свободы. Человек, который приучил орла, называется мүнүшкөр. Тоту куш, попугай, акку, на русском лебедь. Перелетные птицы: ласточка, чабалекей, соловей, булбул, чыйырчык, скворец, таранчы, дрозд, күкүк, на русском кукушка. Перепел, на кыргызча бөдөнө. Эми жаңы сөздөр: жапайы, дикий, учуп келишти, прилетели, учуп кетишти, улетели, багам, ухаживаю, кичинекей, маленький, сулуу, красивый, көлөм, объем. Жаңы сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзөбүз. Туура, мен тоок, каз, өрдөк багам. Келген куштар учуп келишти. Күзүндө кайра учуп кетишет. Аккуу сулуу куш. Ал сулуулуктун символу. Таранчынын көлөмү кичинекей. Каркыра менен турналар жапайы куштар болуп эсептелет. Биздин сабагыбыз канаттуулар жөнүндө болду. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.